Улуттук маданиятыбызды өстүрүүдө эбегейсиз эмгек кылган кадырлуу инсандарыбыз арбын. Эмгеги эскирбеген андай инсандарга көзү барында сый урмат көргөзүү акыркы кездерде жакшы жышаан катары ишке ашып келет. Кыргыз Республикасынын эл артисти Түгөлбай Казаковдун туулган күнүнүн урматына Улуттук Манас театры жоолугушуу кечесин уюштурду. Кандай сакалдуу, көкүлдүүсү, аттуу, баштуусу болсо, ошонун бардыгына кайсы тарабынан болбосун өкчөгөн сайын таа туруп жооп бере алган калкыбыздын кадырлуу кутман карыясы, кыргыз маданиятынын, кыргыз өнөрүнүн, улуттук өнөрүнүн аталыгы болгон Түгөлбай Казаков агайыбыздын туулган күнү. Так ушул Түгөлбай атабыздын туулган күнүн турлай Кыргыз Улуттук Манас театры салтка айланып калган аксакалдарга ат мингизүү салтын бүгүн дагы бир ирет кайрадан 4-чү кишибизге Түгөлбай атабызга мингизгени турабыз. Кечеге Түгөлбай Казаковдун күйөрмандары, замандаштары, шакирттери жана өнөр адамдары катышып, агайдын айрым ырлары аткарылды. Мен бир сөзүм айткым келет да. Түгөлбай Казак буга чейин Түгөлбай болуп келген. Чыгармачылыгында дагы, адам сапатында дагы, интеллекти дагы, улуу тереңдиги, бийиктиги. Ушул учурда дагы, мындан кийин дагы, жана келечекте дагы Түгөлбай Казактын ачыла турган жүзү алды да, деп ойлойм да. Улуу инсан. Аябай мен баягы орустар айткандай фанатично жакшы көрөт элем да ушул музыканы. Анан Рыспай акайда жинди кылып кетти бизди. Түгөйүн чыкканда. Анан ошондон мен ырга кызыга баштадым. Кеченин жүрүшү буга чейин Түгөлбай агайга айтылган эмес. Күтүүсүз мындай жолугушуу салтка айланып бараткандай юбилярга ат мингизүү менен коштолду. Кыргыздын айтыш өнөрүн, акындардын өнөрүн, дастанчылардын өнөрүн, манасчылардын өнөрүн дагы абдан жакшы билген, адис катарындагы, адам катарындагы мыкты экендигин билебиз да. Анан биз бир көп эле жолу дайым ошол айтыштарда эметебиз. Ошолдоки эң башкы нерсе дайыма калыс. Тигиге тарталык, буга тарталык деген эч качан болбойт. Чыңгыз Рыскелдиев, Данияр Амантурулу, Нурзатбек Турсун кызы, Замана студиясы.